эгерде сиздин өзүңүздүн үйүңүздө ошол кызыл китеби жок боло турган болсо, анда сиз баягы учетко тура албай атпайсызбы? Ошондуктан сиз паспорт ала албай атасыз эгер сурооңузду караганда. Башка бирөөнүн үйүнө коюп учетко алуу мыйзам бузуу болуп эсептелинбейт. Эгер сизде өзүңүздүн үйүңүз жок болсо, жергиликтүү өзүнүн алдын башкаруу боюнча баягы айыл өкмөттөр ошо же мэрияга барып учетко деле турсаңыз болот. Мыйзам сизге ошондо жол берет. Сиздин сурооңузга так жооп берсек, анда мыйзам бузуу болбойт. Урматтуу окурман, эгер сотто ошондой маселе көтөрүлгөн болсо, анда балаңыздын жаш курагына каралат. Балаңыз эгер 10 жашка толгон болсо, анда ошол баланын ким менен жашайтырган маселени кароодо сот баланын ой пикирин угуп көрөт, анан ошого карап чечим кабыл алат. Биз айта албайбыз бүгүнкү күндө сот сизге же аларга чечип берет депчи, аны соттук тартипте чечилет. Эгер балаңыз 10 жашка толо элек болсо, анда көп деле кабатыр алганга орун жок. Баланы көп учурларда апасы менен калтырышат. Урматтуу окурман айым, 6 жыл болсо, анда 6 жылдык бүгүнкү күндө эсептелип калыптыр алименттин суммасы. Эгер ал киши бүгүн бул жака келбей аткан болсо, анда биз Россия менен биздин ортобузда келишимдер бар. Минский конвенция бар, Кишиневский конвенциялар бар, андан сырткары дагы келишим бар. Ошол 3 документтин негизинде сиз Россияга ошол өндүрүү ишин берип жиберсеңиз болот. Ал үчүн сиз ошол кайсыл жерден соттон кабыл алынган ошол жерге канцеляриясына өтүнүч менен кайрыласыз. Анан алар сиздин ошол ишиңизди Россия сотуна берип жиберет. Анан Россияда ошондой сот болот өзүнчө. Эгер дагы кеңирээк билем десеңиз, анда бул редакциядан менин номеримди алсаңыз болот. Анан биз сизге ошол арыз кандай жазылат, кантип тартипте берилет, ошону кеңирээк түшүндүрүп беребиз өзүңүзгө жеке.